Лондон сүйлөйт, BBC дүйнөлүк кызматы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү BBC дүрбүсүндө Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Россиянын Украинага басып киргенин айыптаган резолюция кабыл алды. Путиндин өзөктүү куралдарды жогорку даярдыкка келтирүү жөнүндө буйругун кандай чечмелеш керек? Өтө кыйын жагдайды түзө баштады. Украинадагы согуштун айынан батыш өлкөлөрү Россияга оор санкцияларды салды. Анын кесепети Борбордук Азия өлкөлөрүнө дагы тие турган болууда. Экспортко жөндөмдүүлүк жок болуп калды да. Садыр Жапаров Аштойлордогу ысырапкорчулукту тыюуга чакырууда. Бул кезектеги аракеттен кандай майнап чыгат? Керек убагында кийлигишиш керек, керек убагында чектөө салыныш керек. Бул жана башка жаңылыктар, окуялар, макала маектер BBC дүрбүсүндө биздин толкундан четтебеңиздер. Ободо BBC, студияда Кубат Чекиров. Дүйнөнүн дүрбүсүндө турган Украинадагы окуялардан баштайбыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Россиянын Украинага басып киргенин айыптаган резолюция кабыл алды. Россия 22 февралдан бери 44 миллион калкы бар Украинага абадан, жерден жана деңизден кыйратуучу чабуулдарды уюштуруп, Борбор шаары Киевдин чет чакасына күчтөрүн алып барып жайгаштырды. Орус президенти Владимир Путин кошунасына бастырып кирбей турганын көп айдан бери айтып келген. Бирок Украинанын түндүгүндөгү, чыгышындагы жана түштүгүндөгү чек аралардан өз күчтөрүн жиберүү менен тынчтык келишимин бузду. Набыт болгондордун саны өсүп жаткан чакта Путин Европаны тынчтыкка жолтоо кылып жатат деп айыптап чыкты. Андан ары эмне болору континенттин бүтүндөй коопсуздук түзүмүн коркунучка кептеши мүмкүн. Бул согуштун себептери жана анын жүрүшү жөнүндө негизги жагдайларга кесиптешим Элмурат экөөбүз суроо жооп тартибинде айтып беребиз. Орусиянын аскерлери Украинага эмне үчүн кол салды? Орусиянын лидери түндүктөн, чыгыштан жана түштүктөн толук кандуу чабуул уюштурууга буйрук бергенден бир нече күн өтүп, орус күчтөрү Украинанын борборуна жакындап калышты. Путин өзүнүн телекайрылуусунда Украинадан жаралган туруктуу коркунучтан улам Орусия коопсуз сезбегенин, өнүгө жана жашай албай калганын жар салган. Алгач аэропорттор менен аскердик штабтар аткыланып, андан соң Украинага танктар менен аскерлер Орусиядан, Орусия аннексиялаган Крымдан жана шериги Беларустан кирип келишти. Путиндин көптөгөн аргументтери калп же иррационалдуу болду. Ал максаты басмырлоого жана тукум курутка кабылган элди коргоо экенин билдирген. Украинаны демилитаризация жана денацификация кылууну көздөгөнүн айткан. Украинада эч кандай тукум курут болгон эмес, ал жандуу демократиялык өлкө жана аны жөөт президент башкарат. Мен кантип фашист болушум мүмкүн, деген Владимир Зеленский Орусиянын чабуулун экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы фашисттик Германиянын кол салуусу менен салыштырып. Украинанын башкы раввини менен Освенцим мемориалы Путиндин айыптоосун четке кагышты. Орусиячыл президент Виктор Янукович 2014 жылы бир нече айга созулган митингдерден улам бийликтен кулатылгандан кийин Путин Украинаны экстремисттер басып алды деп көп жолу айыптап келген. Ошондо Орусия түштүктөгү Крымды тартып алып, өлкө чыгышында козголоңду козутуп, Украинадан өч алган. Анда Орусиянын колдоосуна ээ болгон сепаратисттер Украин күчтөрүнө каршы согушуп, натыйжада 14 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. 2021 жылдын аяк ченинде Орусия Украинанын чек арасын бойлой көп сандаган аскерлерди алып келип жайгаштыра баштаган. Ал кезде Орусия кол салаарын четке кагып келген. Андан соң Путин 2015 жылдагы тынчтык келишимин бузуп, козголоңчулар көзөмөлдөгөн аймактардын көз карандысыздыгын тааныды. Орусия Украинанын Европа биримдигине көздөй таштаган кадамына жана батыштын НАТО аскердик альянсына көптөн бери каршылык көрсөтүп келет. Орусиянын кол салуусу туурасында жарыялап атып, Путин НАТОну улут катары биздин тарыхый келечегибизге балта чаап атат деп айыптады. Эми Россия канчага чейин согушат? Азыр эми Орусия Украинанын демократиялык жол менен шайланып келген өкмөтүн кулатууну көздөп атканы түшүнүктүү болуп калды. Анын көздөгөнү Украинаны басымдан бошотуп фашисттерден тазалоо. Президент Зеленский душманымдын номер 1 бутасы мен, экинчиси менин үй бүлөм деп айтты. Украинаны 2014 жылы фашисттер басып алды деген жалган жомок
Кремль көзөмөлдөгөн телеканалдарда үзгүлтүксүз көрсөтүлүп келатат. Путин жай тургундарга каршы көптөгөн кандуу кылмыштарды жасагандарды сот жообуна тартаарын айткан. Бул согуштун Европа үчүн кооптуулугу канчалык? Экинчи дүйнөлүк согуштан бери алгачкы жолу ири держава Европадагы коңшусуна кол салганына күбө болуп атат. Германия Путиндин согушу деп атаган жаңжалда жүздөгөн адамдар мерт болушту. Арасында жай тургундар да, жоокерлер да бар. Европадагы лидерлер үчүн бул чабуул 1940-жылдардан берки эң караңгы убактарга жол ачты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Европанын тарыхында бурулуш мезгил болуп атканын айтса, Германиянын канцлери Олаф Шольц Путин Орус империясын көздөп атат деп эскертти. Кансыз согуш маалындагы Советтер Союзун эскерген Владимир Зеленский Украина жаңы темир торго жол бербөө жөнүндө сөз кылды. Орусиянын президенти өзөктүк күчтөрүн жогорку даярдыкка келтирүүгө жетишти. Эки тараптын тең куралдуу күчтөрүнүн үй бүлөлөрү үчүн алдыда тынчы жок күндөр келатат. Украиналыктар эбак эле Орусиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен согушуп, 8 жылдан бери жабыркап келди. Армия 18 жаштан 60 жашка чейинки резервдегилердин баарын аскерге чакырды. Бул Орусиянын калкы даярданган согуш эмес. Анткени басып кирүүнү негизинен парламенттин жогорку палатасы бекитти. Натыйжада Орусия менен да, Украина менен да чектешкен өлкөлөргө таасири тийди. Польша, Венгрия, Румыния, Молдова жана Словакия качкындардын чоң агымына күбө болду. Евробиримдик 7 миллиондон ашуун адам үй жайын таштап кетиши мүмкүн экенин айтып атат. Батыштын башка өлкөлөрү Украинага жан тартып жатпайбы? Алардын бул согушка тикелей катышуу планы жокпу? НАТОнун коргоо альянсы Украинанын өзүнө согуштук күчтөрдү жөнөтүү планы жок экенин ачык айтты. Азырынча мүчө мамлекеттер курал жарактарды жана убактылуу ооруканаларды жиберди. Евробиримдик өзүнүн тарыхында биринчи жолу куралдарды жана башка жабдууларды сатып алып жөнөтүп атат. НАТО Балтик өлкөлөрүнө жана Польшада бир нече миңдеген аскерлерин жайгаштырып, биринчи жолу ыкчам аракетке өтүү боюнча күчтөрүнүн бир бөлүгүн ишке киргизип атат. Ошол эле учурда Батыш Орусиянын экономикасын, каржы институттарын жана жарандарын бутага алып атат. Путиндин өзөктүк куралдарды жогорку даярдыкка келтирүү жөнүндөгү буйругун кандай чечмелеш керек? Мына ушундай суроолорго атайын кызматтын ардагери генерал Артур Медетбеков жооп берди. Мен ойлойм, эгерде кокус НАТО Украинага болушуп, кандайдыр бир деңгээлде деңиз жагынанбы, же болбосо жанагы курактык жагынанбы, ошол өздөрүнүн базасынан ракеталык системаларды, же болбосо атайын баллистикалык ракеталарды, же атуучу курал заттарды колдонуп Россияга каршы жибере турган болсо, анда алар аргасыздан өзөктүк куралды колдонууга аракет иштерин жасайт. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бул акыбал өтө кыйын жагдайды түзө баштады. Бул согушта Россиялык күчтөр кандай тактиканы колдонуп жатат? Мындай өздөрү айтып атпайбы, биз жогорку деңгээлде жанагы атайын точкаларды гана баягы Украинанын аскердик базаларын, андан тышкары учкучтар турган жерин, аскердик техникаларын гана ошолорду жоготуп, аларды биз тынчтык жолуна мажбурлайбыз деген негизде аракеттерин жасайбыз деп өздөрү белгилеп кетишти. Бирок иш жүзүндө мынабу наземный операция деп коет. Жанагы шаарларга, же болбосо айыл кыштактарга келип, ошол жерлерден баягы каршылык көрүп, ал эми каршылык көргөндө дагы аябай катуу мынабу элдик же болбосо партизандык согуштун башталышы көрүнүп калды. Бул жерден Россиянын аскерлери толугу менен утуп чыгат деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеп дегенде ар бир элдин жаман болобу, жакшы болобу өздөрүнүн баягы боштондук үчүн патриоттук, улуттук сезимдин жогорку деңгээлге көтөрүлүп, ошонун негизинде булар катуу каршылык көргөзүшү мүмкүн. Бул кармашта, учурда колдонулуп жаткан куралдар тууралуу эмне деп айтса болот? Колдонуп аткан куралдардын көбү Россияныкы, өзүнүкү, Советтер Союзунан калган курал жарактар. Бүгүнкү күндө Россиянын мына аскердик мындагы комплекси абдан жогорку деңгээлге чыгып кеткен. Өзгөчө авиацияда да, артиллерияда, андан тышкары мына атайын операция жасоо боюнча алардын баягы опыттары да бар. Сирияда, жакынкы чыгышта согушкан, Чечнядан да согуштардан өткөн. Ал эми Украинада болсо, ачыгын айтыш керек, акыркы убакта мына Америкадан Javelin деген противотанковый жана ракетный системаларды алышты. Stinger деген ПЗРК Америкадан, Польшадан NLAV деген
системаларды алып, андан тышкары мына Канада учкучу жок уча турган аппараттар менен жардам берип атат. Андан тышкары Чехия бир 2000ден ашык ошо снаряддарын берип атат. Австралия мына жардам беребиз деп атат. Германия жардам беребиз деп атат. Бүгүнкү күндө Украинанын атуучу курал жарактары, жардыруучу курал жарактары, танкага каршы аскердик техникага курал жарактары акыркы убакта күчөй баштады. Мурундагылар ошол машыгуулардан өткөн бир эмес 2-3 жолу. Бирок булардын баягы канткени менен аскердик мындай талаада согушпагандыгы, опытынын начарлыгы, андан тышкары аба мейкиндигинде Россиянын аскерлери үстөмдүк кылгандыгы буга далил болот. Бирок ошону менен бирге аскерий жактан мына бу чалгын жагынан НАТОнун космостон чалгын маалыматтарын берип Украинага жардам берген учурлардагы бүгүнкү күндө ачыктан ачык чыгып атат. Суроолорго атайын кызматтын ардагери генерал Артур Медетбеков жооп берди. Украинадагы согуштун айынан батыш өлкөлөрү Россияга оор санкцияларды салды. Анын кесепети Борбордук Азия өлкөлөрүндө дагы тие турган болууда. Кыргызстанда сомдун долларга карата куну түшүүдө. Улуттук банк валюта рыногуна интервенция жасап, кырдаалды туруктуу кармоого аракет кылууда. Рубльдун кулашы Россияда иштеп жүргөн миллиондон ашык кыргыз жарандарынын кирешесинин доллар эквивалентинде кыскарышына алып келди. Андан сырткары Россияга экспортко иштеген ишкерлерге дагы зыяны тийбей койбойт. Экономист Кубаныч Чораев. Биздин экспортерлорго мисалы ошо кийим тигүү тармагы жана башка айыл чарба тармагында иштеген экспортерлорго бул көп жагдайларды жаратат деп айтсак болот. Анткени себеби рубльдун кескин төмөндөп кетиши алар үчүн дагы экспортко жөндөмдүүлүк жок болуп калды да. Экинчиден, рубльдун кескин төмөндөшү Кыргызстанда албетте Россиядан келген продуктулардын арзандашына алып келет. Бул жагынан караганда Россиянын баягы өндүрүүчүлөрүнө жакшы, бирок Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнө жакшы эмес да, анткени конкуренттүүлүктү жоготобуз. Мындан тышкары Россияда миллионго жакын эмгек мигранттар иштеп атат. Мына ошолордун алган айлыгы дагы девальвацияга учурады. Казакстанда Украинадагы согуш баштала электе эле Токаев Коопсуздук кеңешин чакырып, Россияга салына турган эл аралык санкциялардан келе турган зыянды азайтуунун антикризистик чараларын иштеп чыгууну тапшырган. Евразия экономикалык биримдигиндеги Россия менен соода экономикалык алакасы абдан тыгыз өлкө катары Казакстандагы катуу зыян тартыш ыктымал. Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилөбердү Женевада Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясында чыгып сүйлөп, Украинадан улам батыштын Россияга салган санкциялары Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн баарысынын экономикасына таасир берерин билдирди. Анын айтымында рубльдун артынан теңге дагы кунун жоготуп кулай баштады. Андан сырткары товарлардын транзити, соодага тийиштүү толтура проблема чыгууда. Бул азыр эң кабатыр кылган маселе, деди министр. Эркин финансист Чебатаревдин айтымында валюталык кризистин артынан эл аралык санкциялар Казакстандын кармаган негизги байлыгы мунайдын экспортуна дагы зыяны алып келиши ыктымал. Сейчас мы теряем курс. Биз азыр курстан жоготуп жатабыз, бирок мындан ары бизге аябай эле олуттуу тиет. Анын үстүнө унутпашыбыз керек, биздин мунай Каспий түтүгү аркылуу сатылат. Эгер санкциялар энергетикалык эмбаргого келсе, Россиядан мунай жана газ сатып алууга тыюу салынса, бул текелей бизге тиет, деди эркин финансист Чебатарев. Напрямую коснется нас. Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт, бирок кирүү алдында турат. Президент Шавкат Мирзиёев Россия Украина чатагында өзүнүн өлкөсү бейтарап позицияда болорун билдирген. Өзбекстандын башынан эле Россия менен дагы Украина менен тыгыз экономикалык алакасы бар. Россияга салынган санкциялардын рубльдун куну качканынын кесепети эң биринчи кезекте Россияда иштеп жүргөн 100 миңдеген өзбек жарандарына тиет. Рубльдун кулашы Россиядагы өзбек мигранттарынын кирешеси доллар эквивалентинде азаят дегенди билдирет. Ага кошул ташыл Өзбекстанга Россиядан кредиттер менен инвестициялар азаят. Бул өлкөгө валюталык киреше кыскарат, сумдун курсу төмөндөйт, деди Азаттылыкка белгилүү экономист Өзбекстандын экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүү институтунун директору Юлий Юсупов. Ташкенттеги журналист Төлөнбай Курбанбаевдин айтымында сумдун курсу туруктуу болуп турат, бирок Россиянын портторун пайдаланган өнөр жай ишканаларында кыйынчылык башталды. Негиз Американын Chevrolet компаниясы менен чогуу иштейт да. Запчасты через российский порт аркылуу алат экен да.
UzAutoMotors керектүү чийки-зат менен комплектөөчү тетиктердин баарын доллар менен сатып алат. Ошол себептүү анын чыгарган автоунааларынын баасы дагы көтөрүлбөй койбойт. Мындан сырткары Өзбекстан Россияга текстиль айыл чарба продукцияларын экспорттойт. Демек, алардын дагы жоготуулары болбой койбойт. Аба толкунунда BBC. Эми жергиликтүү темаларга өтөбүз. Украинадагы согуш башталган убакта Кыргыз президенти Садыр Жапаров аш тойлордогу ысырапкорчулукту тыюу жөнүндө жарлыгын чыгарды. Жамандык жакшылыкты ашыкча мал союу болбосун деп жергиликтүү бийлик органдарынын көзөмөлүнө койду. Бул жарлыктын максаты элди сарамжал жашоого үндөө болгон менен анын укуктук, социалдык жагында дагы суроолор чыгууда. Советтер Союзунун заманында дагы коммунисттер тие албаган бул көрүнүштү Кыргыз президенти токтото алабы? Бул суроону жазуучу Папан Дүйшөнбаевга жолдодук. Бул маселе өзүң айткандай советтик мезгилден бери эле көтөрүлүп келген да. Элдик жыйындарда дайыма талкууланчу болчу, ашыкча ырым-жырым тигиндей ал убакта жыртышка өзгөчө базым жасалчу эле. Жыртыш таркатылбасын, анан башка да алиги кийим таркатылбасын деп. Эми Кыргызстандын жаңы тарыхында бул маселе 90-жылдардын аягынан каты көтөрүлө баштаган да. Эми ошол убакта элдин абалы оор болгон, ошондо Накен Касиев ошто губернатор болуп турганда атайын токтом кабыл алган. Тояштарды кантип өткөрүш керек, ырым-жырымдарды кандай өткөрүш керек жөнүндө ошол облустун аймагынын баарына жеткирилген да. Жалал Абад облустунда бул маселе катуу көтөрүлгөн. Мисалы Суза районунда Кызыл Туу деген айыл өкмөтү аш тойлорду цивилдик жолго салуу боюнча атайын токтом кабыл алган. Эгерде маркумду узатып атканда мисалы ысык суук мааракелерде деп жазылган да ал жерде. Ошо ысык суук мааракелерде канча адам чакырыш керек, анан эмне союш керек, ошого чейин жазылган. Бодомал союуга тыюу салынган. Чечимди бузса 100 000 сомго чейин айып пул салуу жөнүндө айыл өкмөтүнүн чечими бар да. Бул жергиликтүү деңгээлде кээ бир айыл өкмөттөрүндө же кээ бир райондордо мындай өзүнчө чечилген маселе деп айтсак туура болот. Аксы районунда да бул маселе катуу көтөрүлгөн. Азыр айрым айылдарда сөөк чыккан үйдө ири мал союлбайт. Кошуналардын үйүнө бир кой соет, алыстан келгендер ошодон кичине шорпо шилеңин ичип кете беришет. Анан 3 күндөн кийин өткөрүшөт да. Негизинен ошо белгилей турган. Мунун укуктук анан маданий жагында суроолор чыгып атат. Мисалы үчүн Кыргызстандын конституциясы боюнча адамдардын жеке турмушу, анан жеке мүлкү кол тийгиз. Ушул жагына келгенде, мисалы үчүн ашыкча мал союп жиберген, мисалы үчүн жарандарды жоопко тартуунун укуктук жолу жок болуп калып атпайбы? Бул белгилүү деңгээлде элдин коопсуздугуна байланышкан нерсе да. Каада салттары, өзгөчөлүктөрү окшошкондо гана элде биримдик болот. Бир эл болгондойн сөзсүз түрдө бир жүрүм турумдуун мындай менталитеттин, каада салттардын биримдиги болуш керек. Эл менен биригет, биринчи каада салттар бириктирет. Каада салттар ар кандай боло берсе эл бирикпейт. Ошон үчүн кыргыз өзү бир эл деп аталган менен аймактарда айтпай эле коеюн. Ар аймактын менталитети ар башка. Ар айылдын менталитети бар да. Ошон үчүн бизде жакшы ынтымак жок. Эми укуктук жагына келсек, биримдик бул коопсуздук маселеси. Коопсуздук маселеси болгондойн сөзсүз түрдө мамлекет муну жөнгө салыш керек. Милдеттүү түрдө коопсуздук, элдин биримдиги жөнүндө сөз болуп аткандай. Мына мисалы бир эле мисал. Демократиялуу өлкө деп биз батышта Американы айтабыз, Орусияга байланыштуу батыш өлкөлөрү АКШнын президенти менчигинин түрүнө карабай тыюу салып койду. Орусия менен соода кылганга тармактарына. Мамлекет жөн эле байкоочу болуп эле оозун ачып отура бериш керек деген бизде түшүнүк калыптанып калган да. Мамлекет жөнгө салуучу регулятор. Керек убагында кийлигиш керек, керек убагында чектөө салыныш керек. Ошондо мамлекет өз функциясын аткарат. Биринчи кезекте кайсы зыяндуу жанагындай каада салттар жөнүндө сөз болуп атат? Ошого токтолсок. Биринчи кезекте мен түшүнүгүмчө мекеме ишканалардын эч кандай маданиятта, илимде, башка жакта баркы болбосо дагы андай адамдардын мааракелерин өткөргөнгө тыюу салыныш керек. Азыр мекеме уюмдарында мааракелер өтүп атпайбы? 5 жыл болду, 10 жыл болду, 20 жылды эптеп акча чогултуш эле. Анан мамлекеттик муниципалдык органдардын жетекчилерине өздөрүнүн ата энелеринин мааракелерин өткөргөнгө категориялуу тыюу салынышы керек. Бир министр өзү 58 жашка чыкканда 60 жылдык мааракесин өткөргөн. Анткени дагы 2 жыл турамбы, турбаймбы, ага чейин кичине акча чогултуп алайын деген да.
мурда мындай болчу да. Бир министрликтин жетекчисинин же бир органдын юбилейин өткөрө турган же тоюн бере турган болсо баласынын же кызынын 5-күнү коллегия чакырчу эле. Бардыгын район шаарлардын бирин калтырбай. Анан кийин жардамчысы бир звонок телефон чалып чыкчу эле. Шептин ушундай болгон жатат, кошолгоңорду ала келгиле. Тияктыкы мынча кошкон жатат, бияктыкы мынча кошкон жатат. Анан 5-күнү эптеп коллегиясын өтмүш болуп анан кийин тигилерди мындайча айтканда чөнтөктөрүн кагып алып туруп анан той өткөрчү эле да. Ошондой көрүнүштөргө тыюу салыныш керек. Ачык эле кол алдындагыларды тоноо болуп атпайбы? Ачык эле бул каада салттардын бир формасы, бул коррупциянын эле бир формасына айланып кеткен да. Кыргызда сөк коюлганда чабылып чачылат да. 3 күн үстүн тикесинен тик туруп мал союп, баардык келген кишилерди тосуш керек, андай болот. Чыгымдан анан кээ бирлери ошол учурда курнамыска жылкы алып соет, карызга батат дегендей. Сөк чыгарылган жерлерде мисалы бирөөлөр сыста ойлоп отурат, жаш кеткени болот, кар кеткени болот, күтүп жүргөндө өтүп кеткени болот, күтүлбөй өтүп кеткени болот. Ошондой жерлерде анан кийин шыбагалары ашы качан келер экен деп анан кийин ошол жерде соксоюп отурган менимче аягында эле неме да. Эми өзөктөрдүкүн деле көрүп жүрөбүз да. Көзөткөн жерге келет, андай бата кылат дагы шарт кетип калышат. Айке турбайт, жакындары гана турат. Анан кийин 3 күндөн кийин анан 10 кило эт алып, анан дагы 15 кило күрүч алып, анан Куран окутуп коет. Болгону ошол эле. Алардын тойлору деле аябай жупун болот да. Нан коет, чай коет, анан 5-6 печеньени чачып коет болду. Анан алардыкы музыка көбүнчө эле, музыка менен танса. Бизде мен эми өз кулагым менен укканды айтам да. Бир жерге мен бир жолу аксакалдар верандага чогулуп отуруп эрте жаз эле кыш. Анан кийин ошол жерде талкуулап отур да, наракта өлүк жатат. Баланча өлгөндө баланчанын ушу немесин сойгондо жалым амындай чыкты эле, казысы амындай чыкты эле деп ошентип тамшанып сүйлөшүп отурат да. Эми ошондойлордун эмне кереги бар? Эми Кыргызстан түштүгүндө бул негизинен жолго коюлуп калган да көп жерлеринде. Анткени аксакалдар диндин таасири менен анын түндүк жагында бул ар ким өз билгенин эле кылып атат, чындыгын айтыш керек да. Бул жазуучу, аналитик Папан Түйшөнбаев менен маек болду. Кайрадан Украина темасына кайрылабыз. Убагында Украинада окуп кеткен, карым-катыш күткөн кыргыз сүрөтчүсү ал жакта калган баласын, досторун, кесиптештерин ойлоп кабатыр болуп жатканын BBC'ге айтып берди. Киевдеги Улуттук сүрөт академиясында окуган кыргыз сүрөтчүсү Туратбектин Тимишев менен жолугуп баарлашып келдик. Мен Украинада жүргөндө 3-курстан коюп берген терезеге. Терезеге коюп бергенден ошондо тарткан сүрөтүм да. Ар жагы тиякта көрүнүп турат, Андрейский спуску. Туратбек 3 бөлмө толтура сүрөттөрүн чекесинен көргөзүп, ар биринин таржымалын учкай айтып берип атты. Анын ичинде Украин турмушунан тартылган чыгармалар дагы бир топ экен. 86-жылы Украинада Чернобыль жарылбадыбы? Анан ошо тема жөнүндө да көп көргөзмөлөр болчу да, Киевдин өзүндө биз окуганда, анан Союз художникте ошо Чернобыль жөнүндө көп көргөзмөлөр болчу. Анан ошого тарткан даярдык эскиздерим көп болчу. Кыргызча айтканда кароосуз калган үй деп иштегем да. Согуш башталганын уккандан бери Туратбектин жаны 4 чарчы. Ушул акыбалды көрүп алып чынында аябай эле кабыргам кайышып атат, кейип атабыз, улам чалып атабыз, байланыш үзүлүп атат. Кечээ мурдагы байланыш жакшы болчу, азыр байланыш түйүндөрү такыр талкаланып бүттү болот, ошонун баары кейиштүү. Себеби анын чыгармачылык жолу бул өлкө менен тыгыз байланышта. Украина анын кичим экениндей десе болот. Баласы Киевди жактырып, үйлөнүп ушул жакта жашап калды. Ар жылы каттап турчу эле быйыл Ноорузда барууга камынып жаткан болчу. Киев шаарынын өзүндөгү Украинанын өзүнүн улуттук сүрөтчүлөр академиясында окудуп, ошол жерде бүтүрдүм. Мен өкүнбөйм, ал жерден бир топ эле таарым алдым. Сүрөт жагынан дагы, маданият жагынан дагы, маданияттуу эл. Мисалы үчүн мен ошол жерде досторум бар. Балам мен ошол жерден окуп жүргөндө барып, мектепте ошол жерден бүткөн, окууну бүткөн, ошол жерде иштеп калган. Кыргыздын көркөм өнөр ишмерлеринин башка тармактагы адистеринин арасында убагында Россиядан жана Украинадан окуп келгендер көп. Алардын көбү ошол жак менен тыгыз байланышта. Бишкектеги орус элчилигинин жанында митингге чыгып жаткандар менен катар эле алардын дагы тилеги жана талабы Украинадагы согушту токтотуу. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттардын бири башкала Бишкекке сырттан келген автоунааларды киргизүүгө тыюу салуу жөнүндө сунуш киргизди. Чоң шаарларга сырттан автоунааларды киргизүүгө чектөө коюу дүйнөнүн башка шаарларында дагы болуп келаткан көрүнүш. Анын мисалдарына дүйнө чабат берүүбүздө журналист Азимжан Ибраев менен коомдук ишмер Алмаз Кулматов токтолушат. Бишкектер эмес, дүйнөнүн көптөгөн шаарларында борбор колаага автомашиналарды киргизбөө, экологияны таза сактоо, адамдардын шаардын ичинде эркин жүрүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү сунуштары жасалып келүүдө да.
мына Пекинде алып көрөлүчү. Кытайдын борборунда 14 жылдан бери ушул автомобилдерге ушул номер боюнча кирүүгө чектөө салынып койгон да. Эми элестетип көрсөңүздөр, 22 миллион калкы бар шаарда ушул мегаполисте автомобилдердин жүрүүсүнө жөнгө салып бир чектөөлөрдү койгонго жетишти. Ошону менен бир катар авто тыгындардын маселеси, шаардын ичинде түтүндүн көбөйүүсүнө, экологиянын бузулушуна карата бир катар чаралар киргизилип, акыбал жакшырды да. Албетте мындай автомобилсиз шаарларды калыптуу конуштарды элестетүүгө мүмкүн эмес. Ошончо да автомобиль жүрбөгөн шаар да бар. Мына Венецияда буга тыюу салынган, анда мүмкүнчүлүк да жок. Негизинен шаардын четинде, шаардын ичинде жанагы каналдардан кайык менен жүрүп атышпайбы? Андан газ чыкпайт, түтүн чыкпайт, жана башка үн да чыкпайт да. Бул эми жомок кыялдагыдай шаар болуп атат да. Бирок ошентсе дагы дүйнөнүн көп өлкөсү ушул автомобилден тажап, анын зыянынан кутулууга болгон аракетин жумшап беришет. Анын ичинде жанагындай кылып чоң шаарларга, деги эле шаарлардын ичине автомобилдин жүрүшүн азайтууга болгон аракетин жумшап келатышат. Азыр мына ушул Лондон, мына Ситинин ичине киргизбейбиз деп жатышат. Бул эми жанагындай бизнес-центр, машина батпай кетти, киши жүрө албай калды деп. Анан Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө, Азиянын өнүккөн өлкөлөрүндө ошол жанагындай жөө жүргүнчүлөргө көчөлөрдү гана эмес, бүтүндөй кварталдарды, айрыкча борбор калааларындагы бүтүндөй бир райондордо өргөндөрдү ошол жөө жүргүнчүлөр үчүн калтырышкан да. Ушул көчөдөн жөө жүргүнчүлөр анан велосипедтер гана, айрым велосипедде жүрбөйт да. Мына ошондой чараны колдонуп атышат. Туура, эми Европада деле бир катар ушул мамлекеттердин борбор калаларында абдан чоң демилгелер жасалган да. Мисалы Норвегияда, Ослодо ушул 2019 жылга чейин толугу менен ушул өлкө боюнча автомобилдерден баш тартабыз деп ушундай бир чоң демилгени жасашкан. Ага чейин борбор калаада ушул автомобилдерди чектөө боюнча бир топ сунуштар жасалып, алардын айрымдарын ишке ашырганга жетишти да. Сеулда алып көрөлү. Сеулда бул жагынан мына бүгүнкү күндө ушул дизель кыймылдаткыч менен жүргөн автомобилдерге 2017 жылдан бери ушу тыюу салынып калды да. Эгерде автомобиль абаны булгап жаткан болсо, аларга олчойгон айып төлөөгө жана мындан кийин шаарга киргенге тыюу салынат экен да. Мындай демилге Мадридте да болгон. Мадридтин мэри дагы ушул толугу менен борбор калааны ушул автомобилдерден арылтуу, экологияны тазартуу, жөө адамдарга эркиндик берүү, алардын социалдык укуктарын тебелеп тепсебей, ушундай бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү демилгелери менен чыккан болчу. Автомобилсиз шаар, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шаар деген девиз барган сайын актуалдуу болуп атат. Жана сиз айтып аткандай Лондон, Сеул, Мадрид, Осло, Англияда ошол Лондон эле эмес, мына Оксфорд, Бристол, Бирмингем, Йорк, ушуларда шаардын ичинде автомобиль жүрүшүн чектеп атышпайбы? Ошол мезгилде эле альтернатива да болуш керек. Анда велосипеддер үчүн жолдор болуш керек, көчөлөр ыңгайлуу болуш керек, коомдук транспорт болуш керек, жүргүнчүлөрдү тигил же бул точкага жеткизген. Эми айыптар жагына келсек да, мына 2 жылдан бери Москвага эгерде өткөн жылы жалаң жүк ташыган машиналарга тыюу салынса, быйыл жана 3 тоннадан жогору болгон машиналардын баардыгына тең Москвага кирүүгө тыюу салынып, баардыгы тең электрондук пропуск өткөрмө менен гана кире турган болуп калды да. Эгерде мындай эрежени буза турган болсо, айдоочу 5000 рубль өлчөмүндө айып тартмакчы. Кытайда бир жолу айып тартканда ар бир 2 саат үчүн эле 200 юан төлөйт экен. Сиздер Дүйнө чабат берүүсүн уктуңуздар. Талкууда журналист Азимжан Ибраимов жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов болду. Бүгүнкү программадан уктурулган жана башка дагы актуалдуу макала маектерди биздин интернет баракчабыздан дагы окуңуздар. Дареги BBC Чекит Кыргыз Чекит.com. BBC дүрбүсүндө аналитикалык апталык подкаст уктуруубуздун баардык чыгарылыштарын YouTube каналыбыздан уга аласыздар. Ал жакта ошондой эле дүйнөлүк жаңылыктарды, сапар аналитикалык теле көрсөтүүбүздү, башка телесюжеттерибизди дагы көрө аласыздар.
Мындан сырткары албетте Facebook, Instagram'dагы баракчабызда дүйнөлүк жана жергиликтүү окуяларды ар кандай өңүттөн түшүндүргөн пайдалуу, кызыктуу, мазмундуу, көңүлгө толчу контент көп экенин айта кетейин. Ушуну менен бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүн студияда Кубат Чекиров болду. Ободо кайрадан жолугушканча сак саламатта калыңыздар.